Анан эми урматтуу туугандар, баягы туугандар арасында жек көрүү, же болбосо бөлүнүү, анан досум эле, анан бул тууганым эле деп жанагындай кол ийрисине тартат болуп, андай болбойт негизи. Ким көкүрөгүңүзгө ким туура келет? Мисалы, мамлекетти ушул оңдойт, сатпайт, бүтпөйт, тигитпейт, жакшы иштеп берет деген адамды бирөө колдоп атса, сиз болсо башка бирөөнү көрүп атасыз, ушул адам ылайык деп ойлойм деп. Демек, ошол иштер менен эмне кылыш керек? Сөзсүз түрдө шайлоого барып катышып, өз добушуңузду берип, мен ушул адамды ылайык көрөм деп шайлап кайтышыңыз керек. Анан эми кээ бири мен баарына каршымын деген добуш берем деп атат. Эми бул балким мен мунуларды мен көрө албай атам. Башка адамдар келсин шайлоого деген ниетте койсо жакшы. Ама шайлоонун мага эмне кереги бар? Кереги жок дейт болсо бул туура эмес болот. Жок, башка мындан да татыктуулар чыгыш керек эле. Мен ошолорду шайламакмын деген мааниде болсо ал башка маселе. Ошентсе деле бирок эң жакшысы даанышмандуулук. Даанышман адам, мыкты адам кайсы десе, чыныгы муфти деп атат го баягы азыр. Даанышман адам. Экөө тең эле жаман. Бирок жакшыраагын тандай билген адам деп. Эми ошо 16 шайлануучу депутаттарыбыз бар, 16 партиясы. Ошонун кайсынысы көңүлүңүзгө туура келет? Ошону сөзсүз түрдө бирөөсүнө барып шайлап, анан бир Кыргыз мамлекетинин бир жараны катары, бир атуулу катары бир инсан экениңизди, кайдыга карабаган инсан экениңизди далилдеп барып сөзсүз түрдө эмне кылышыңыз керек? Катышыңыз керек. Эмне үчүн? Ушу мамлекетибиз мамлекет болгондугуна, ушул жердин бир жараны болгонуна эмне кыласыз? Шүгүр келтирген болосуз. Айтат го, ла ин шакартум ла азиданнакум, эгер шүгүр келтирсеңер, дагы ал шүгүр үстөккө босток кылам деп. Анткени бул сиз атуулсуз, келиңиздер, бизди шайлап коюңуздар деп атат да. Ошого барып катышып, муну ылайыксыз, мен муну ылайык көрбөйм деп. Адамдын өзүн жамандап жатып албаш керек. Билимин айтсак болот. Мунун билими жетет, мунун билими жетпейт деп. Адамдар баарыбыз эле окшошпуз. Төрөлгөндө окшош жерден эле төрөлөбүз. Оролгондо дагы окшош эле бир эле кепиңге оролобуз. Коюлганда деле мүрзөгө окшош эле мүрзөгө коюлат. Башкача, анан байларга башкача, анан кедейлерге мынча, анан бул даңктуу адамга мындай, кадыры жок инсанга мындай мүрзө казылат деген маселе жок да. Баарына эле бирдей. Ошон үчүн биз айырмабыз деле жок. Ошон үчүн сын пикир айтканда дагы адамдын өзүнө эмес, илимине, ишине, билимине ошого карап, демек мага ылайык эмес, мынуга ылайык деп тандай билүү ар бирибизге милдет.